Салам, кандайсыздар? Бүгүн Вьетнамдын базарларына барып, торговый центрлерине барып, ушунча белек печкек алдык. Али билбейм, чемоданыбызга батабы, батпайбы. Азыр сиздер менен распаковка чек жасайлы. Бул жерде эмнелерди алдык? Гүлмира, мондай кичине жакындаштырсаң болот экен. Дана көрүнө турган кылып. Жакындаштырып берчи. Ооба. Жок, колума алайын. Жок, ошол видеону ошо бойдон. Болот экен, көрүнөт экен. Болот экен. Өйдүрөк көтөр. Ошол сыяктуу сухофруктыларды алдык. Мондай сонун шоколаддарды. Подарочный шоколаддар. Ошондой эле мондай шоколаддарды алдык. Баары эле ошол Вьетнамдын национальный немелери, фруктыларын, сухофруктыларын алдым. Фрукты жеткичекти кандай болот, кандай жок билбейм. Ошондуктан ушунун сухофруктыларын алып алдым. Өзүм жеп көргөн, жаккан сухофруктылардын түрүн алдым. Мына дагы шоколаддын бир түрү. Сухофруктулар. Дагы сухофруктулар. Аял кишинин бактысы базарда деп бекеринен айтпайт экен да. Чынында эле базар ушул келип алып, аябай кубанып отуруп калдык го. Мына бир, эки. Мына. Бул дагы ошо конфет окшойт. Же мармелады. Бул дагы конфеттери. Муну балдарым жакшы көрөт, маршмеллоу. Мына ушул нерселердин баарысы биригип 547.800 донг. Андан кийин плюс дагы 180 донг, 200 миң донгтой бердим окшойт. Почти 850 миң донг болду ушулардын баарысы. Менимче сонун варианттагы белек болду. Эми кийинки нерселерин мактанайын. Бул сумкасына салып коеюн дагы. Кийинкилерин көрөлү. Эмнелер экен? Кандай сухофрукту шоколад. Апа. Бул жерде көбүнчө сувенирлер. Ошондой эле холодильникке жабыштыргыч, брелок, ушул сыяктуу нерселер. Мындайларды көп деле алган жокмун. Булар башка нерселер экен. Кофелери. Ошондой эле чайлары. Вьетнамда өздөрү чайларды өстүрүшөт экен, кофелерди өстүрүшөт экен. Бразилиядан кийинки эле экинчи орунда турган ошо чай, кофе өндүрүү боюнча эң ири мамлекеттердин бири болуп эсептелинет экен. Ушул гидтер айтып кеткенде, бизге үйрөтүп келгенде, артишок чайы бул ашказандарды иштөөсүнө, ошо никелүү чегибиздин баарын жакшы иш алып баруусуна өтө жакшы жардам берет дегенди. Артишок чайын алдым. Ошондой эле улуң чайы. Улуң чайы бул жүрөк кан тамыр ооруларына абдан пайдалуу экен. Ошондой эле кровообращениени жакшыртат деп ошо нерселерди айтышты. Давлениясы барларга да жакшы деп доктор эжелерибиз бар эле, ошондой эле эмеге дагы айтып беришти эле. Ошону алдык. Лечебный чай экен булардын баары. Бул улуң чай, кофе чай экен да. Бул да кофелер. Эми коноктошобуз да. Сувенир экен. Ошондой эле бальзамдарын алдым. Вьетнам өзү лечебный бальзамдары, лечебный чөптөрү, народный медицинасы менен өтө таанымал экен. Жана ушул жерде биз айланып жүрүп шаарды
чынын айтсам больницаларды көрбөдүк. Биздин Кыргызстанда мисалы үчүн ар бир 2 кадам сайын аптека, ар бир 2-10 кадам сайын медицинский центрлер бар да, частный немелер, больницалар, частный поликлиникалар бар. А бул жерде такыр эле андайлар жок экен. Себеп дегенде булардын өздөрүнүн ушундай жеген тамак ашы, чайлары, бүт народный нерселери ден соолукка пайдалуу экен. Ошондой эле булар өтө эрте турушат экен, физический трудду көп жасашат экен. Ошондуктан бул жерде Вьетнамда жүрүп бир да семиз Вьетнамды көргөн жокмун, курсаган менен Вьетнамды көргөн жокмун. Баарларынын бойлору кичинекей, анан кийин беттеринде дагы туруш такыр жок экен. Көпчүлүгү мындай кары болсо деле жаш көрүнүшөт экен. А биздики жаш турсак деле беттерибизге тырыш түшүп, семирип, басалбай деп калабыз го. А булар болсо чуркап эле жүрө беришет экен. Анан көчөдө дагы пробка жок экен. Мына ушул бальзам жөнүндө айтайын, эми Вьетнамдардын немесин. Бул бальзам баарына дары экен. Тизе муун, бел ооруларына, ошондой эле грипп, простуда болуп калгандарга баарына шубаса болот экен. Сонун нерсе экен бул дагы. Мына ушул нерселерди жактырып алдым. Менин Вьетнамдан базар көргүм ушул болду. Пока.